Саламатсыздар, урматтуу биздин реалити долбоорубуздун жалпы көрүүчүлөрү. Биз дагы кубанычта бүгүн эфирге чыгып аткан учурубуз. Себеби биздин кыргыз тилдүү биз жолуктук долбоору бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча жакшы өзүнүн көрүүчүлөрүн топтоп аткан мезгили. Канат мырза, билесизби? Жакында эле көрүп калдым. Жапон элинин арасында, Кытай элинин жана ошондой эле Европада дагы кыргыз тилдүү жана кыргыз тилин жакшы түшүнгөн инсандар көбөйүп атат. Чет элдик жарандар ошондо кыргызча так сүйлөп атат, э? Ооба, толугу менен эле башка улуттун өкүлү десек болот. Мен ошондо интернет желесинде кимди көрдүм эле азыр, эстей албай жатам да, кыргызча аябай так сүйлөгөн. Жапондук кыз болуш керек эле. Ал уулунун атын ким деп койгон? Кыргыз атын тандап, Канат деп койгон экен. Андыктан сиздин атыңыз... Эмнеге Жолдош Нурсейит деп койбойт десеңиз, Канат деп кол чабып койбойсуздар, сонун. Сиздин атыңыз дагы ушундай популярдуу болуп аткан экен. Эмне дейбиз эми? Кийинки биздин ушундай таттуу түгөйлөрдөн төрөлгөн балдар деле балким жакшы ушундай Канат аттуу болотпу. Айтор биз жолуктук реалити долбоору үй бүлөлөрдүн түзүлүп жана көптөгөн балалуу болушуна жакшы жол түзүп келет. Анжелика айым бүгүн сөз баштарда эле өтө керектүү сөздөрдүн бирин айтып кеттиңиз. Анткени ошол айымдын мен дагы бир видеосун интернет желесинде көрүп калгам. Ал айткан, мен магазиндерге кирсем эле бардыгы эле орусча сүйлөй берет. Эмнеге кыргыздар кыргызча сүйлөйсүңөр дегенде, чындыгында мен аябай намыстандым да. Биз көп учурда орусча аралаштырып сүйлөп, же адам кыргызча бизге кайрылып атса, орусча жооп берүүгө аракет кылат экенбиз да. Эми бардык нерсени мен ойлойм ынкылдатык менен ордуна келтирсе болот. Ал үчүн дал ушундай кыргыз тилдүү, пайдалуу, элге жаккан реалити долбоорлор көбүрөөк болуш керек. Тилибиздин өнүгүшүнө салым кошолуп. Анда эмесе биз эң сонун жаңылыктан бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Кут курулуш компаниясы өйдөдө айтып кеткендей эле буга чейин 100 000 сомдук сертификатты көрүүчүлөр арасында ойнотобуз жана ошондой эле шарттарды туура аткарыңыздар деп айтып кеткен. Эгерде ушул сертификатты утуп алган адам Кут курулуш компаниясынан үй ала турган болсо, 100 000 сом скидка. Ал эми бир жума аралыгында биз жеңүүчүнү таптык десек болот. Анжелика айым, окуп койсоңуз, анда биз кол чабуулар менен жеңүүчүнү тосуп алалы. Аты Жолдош, биз жолуктук реалити, келиңиз, долбоорунун көрүүчүлөрүнүн бири экен. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Жолдош мырза, Кут курулуш компаниясынын тарыхы жөнүндө даана так жооп берген. Эгерде ушул жоопту мынча эч кимге кол чабыш эмес эле, булар акча деген аябай катуу кол чабышат экен. Ооба. Бул жактагы биз берген суроолордун бардыгына Жолдош мырза так жооп берген. Ал эми так жоопту биз кантип угабыз десеңиздер, НТС биз жолуктук долбоорунун Instagram баракчасына так жоопту жазып коебуздар. Жолдош мырзанын ушул видеосун чыгарып коебуз. Куттуктайбыз. Кут курулуш компаниясынан үй алыңыз. Буюрса үйлүү болуп, үй бүлөңүз менен бактылуу жашап, бизге рахмат айтып коюңуз, Кол чап узатып коелу анда. Кут курулуш компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Ооба, биздин НТС телеканалынын расмий баракчалары мынакей ушул жерге жазылып атат. Жолдоштун мындайча айтканда, чын эле ошол сертификатты кармап, анан кийин өзүнүн айтар сөзүн биз Instagram баракчадагы НТС биз жолуктукка жүктөйбүз. Анда эмесе биз эфирде алдыга улайбыз, себеп дегенде ар бир секунд, минут бизде бүгүн мындай кенен эмес десек болот да, бардыгы тең чектелүү. Ошондуктан Анжелика айым, сиз уруксат бере турган болсоңуз, бүгүнкү чыгарылышта биз белек менен баштайлы деп атабыз. Бул биздин демөөрчүбүз, апамдын чайы. Балким сиз жакшы сөз айтсаңыз, анан мен бирөөнө бир катышуучуга бир белек берейин, анан сиз бир катышуучуга бир белек бересиз, өзүңүздүн. Макул, анда тандайт экенбиз да. Мен анда кургол сүйлөбөйм, мен айта турган сөзүм дал ушул чайга байланыштуу болгондуктан, апамдын чайы бул бир гана баягы үйдүн атмосферасын, үйдөгү баалуулуктарды эле эмес, нечейин деген кылымдар бою келе жаткан өзүбүздүн чай үстүндө сүйлөшүү, бизде собрание деп коет го, чогулуш дегендей, ошондойлорду биз чай үстүндө гана маселелерди чечип, жакшы нерселерди дайым ушундай апамдын чайы менен өткөрөбүз. Негизи апамдын чайы сизге дагы кандай мындай элестерди калтырат? Учурдагы тынымсыз жашоонун ритминде апамдын чайы менен балалыктын балдай мүнөттөрүнө чөмүлүп жана өзгөчө ошол убактагы бактылуулук көз ирмемдерди эстесеңиздер болот. Анда эмесе сиздер алыста жүрсөңүздөр дагы апамдын чайын каалаган Кыргызстандагы дүкөндөрдөн алдыртып ичсеңиздер дагы болот. Себеп дегенде мекенди сагынганда апамдын чайы менен үйдүн мындайча айтканда атмосферасын
сагынып ичебиз. Ал эми бүгүн апамдын чайынан мен белек бергим келип жатат катышуучуларга. Анжелика айым, ушул апамдын чайын мен бүгүн өзгөчө бир катышуучуга бергим келип атат. Биз жолуктук долбоорунун 2-нчи сезонуна катышуучу болуп келгенден бери өзүн өтө активдүү көргөздү. Такыр кечиккен жок. Жана эфирге келгенде да өзүнүн ой пикирин коркпостон дааналап айткан биздин бир айым бар. Ошол айым Айсулууга берип коелу, келиңиздер. Айсулуу айымга кол чабуулар менен апамдын чайы. Чоң рахмат. Жакшы. Айсулуу айым, бактыңызды таап кеттиңиз. Тилектешпиз, аракет кылабыз. Мен колуман келсе катышуучулардын баарына эле чай бергим келип атат. Апамдын чайынан суранат элем, эмки долбоорго баардыгыбызга эле жете тургандай белектерден бөлүштүрүп бериңиздер деп. Бирок бизде долбоорго мындай Бишкектен эле студияга чейин келип, катышып коюш албетте бул дагы болсо бир кымбат убакытты тартуулаган нерсе. Бүгүнкү күндө убакыт аябай эле баалуу. Анан кийин мен 2-3 мырзага тең бергим келип атат. Анткени алардын себептери көп. Алар кийинки балким эфирде айтам. Бирок мен Уланычбектин апасына ошо чай бергим келип атат. Анткени көлдөн бери келет. Ысык көлдөн бери биздин мынакей көрсөтүүбүзгө келип, апасына жакшы келинчек издеп жүргөн Уланычбектин апасына салам жолдойбуз дагы. Апамдын чайын белек беребиз. Анда апамдын чайы бизде дагы да көп. Мунарбек менен Анарага тийбей калгандыктан бир кружка чай сиздерге куюп берели анан бир аздан кийин. Бүгүнкү чыгарылыш өтө кызыктуу болот, анткени биз күтпөгөн, сиздер күтпөгөн жаңылыктар өтө көп. Бул жаңылыктарды анда эфир ичинде эле айтып, акырындан кылдаттык менен ошол жака өтөлүк дагы. Бакыт издеп Калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Биз баштадык. Кадат мырза, дал ушундай сонун фраза, учкул сөз десек болот. Не болот, Свет? Свет өчүп калды. Азыр кое туруңуздар. 5 мүнөттүк бир кичине. Мен кете берейин. Светтерди карагылычы. Тою жөнүндө айтып берейин деген болчумун да. Кыргызстанда элдин баары күтүп аткан тойду элестетсеңиздер, элдин баары эле Анжелика Канат ушуну бул жакта болсо жубайы менен укмуш лав сторини бирден бери тартып атасың. Жылдын мыкты той. Сюрприз! Биздин студиябыздын свети жөн эле өчкөн жок. Свет деген Адыл мырза суранган, свет өчүп койгула. Мен ушундай сюрприз менен гүл менен келем деп. Бул дагы биздин сценарий боюнча сюрприздердин бири болчу. Байкасаңыздар керек. Адыл, сизге сөз берели. Ушу биз жолтукка келип, өзүмдүн талапкеримди күтүп отурам го деп ойлогом. Бирок сени көрүп эле жактырып калдым. Сен ушу келип эле маңдайыңда отуруп көздөрүңдү карайм, күлгөнүңдү карайм, уп-узун болгон сонун чачтарыңды карайм, кылыктарыңды карайм. Сүйлөгөнүң баардык жагын жакты мага. Экөөбүз сүйлөшүп көрдүк. Сен мага кылган мамилең, сен мага кылган поддержкаң, мен эмнени айтсам дагы сенин колуңан келет, сен кыла аласың деп айтканың мага аябай жакты да. Ушинтип сен ар дайым мени колдогон сайын мен андан дагы чоңураак иштерди кылгым келип, ушундай болуп калдым. Бул гүл сага келиңиз. Гүл элемес, шакекте бар окшойт. Жана ушу жалпы НТС телеканалынын катышуучуларынын алдында, ушу бизди көрүп жаткан кыргыз элинин алдында сага кыз жигит болуп сүйлөшөлү деп айткым келип атат. Бул жакка чыгып аябай толкунданып атам. Макул болсоң, мен кичинекей белегим бар эле. Микрофонду кармаштыралы. Жок, Анжелика айым, кыздын жолу. Сюрприз жактыбы? Ооба, чын айтсам, күтпөдүм, анткени Адыл кайсыл жерге кетип калды, эмне болуп жатат? Мен турган жер Акунбаева Баха көчөсү. Сиз билесизби? Ушул жерде турган Азияда 2-нчи этажда Мир одежда дүкөнү бар. Жүрүңүздөр. Элестетиңиз, Мир одежданын ичи 2000 квадрат метрди түзөт. Мындай магазин бир гана ушул жерде.
жана эң жакшысы кийимдер 275 сомдон башталат. Мырзалар, айымдар, сиздер үчүн кийимдердин бардык түрү бар. Детский игрушканын түрлөрү. Анан дагы бул жер бут кийимдердин дүйнөсү. Мужской бут кийим, женский, детский, чоң ата, чоң апаныкы, кичинекей баланыкы, наристеники, кыскасы бардыгын табасыздар. Мир одежданы кыргызча которгондо кийимдер дүйнөсү болуп аталат. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздер үчүн кийимдер дүйнөсү ушул жакта иштеп жатат. Келиңиздер дагы каалаган кийимдер, каалаган товарларыңыздарды алыңыздар. Мир одежда сиздер үчүн кызматта. Баарынан биринчи келген болчу деп отурган болчу. Жоопкерчиликтүү эле. Ооба. Неожиданно чыгып калса шок болдум. Кыз жигит болуп сүйлөшкөндө. Ооба, давай попробуй. Попробуй. Кол чаап анда. Кыз жигит болуп сүйлөшкөнгө. Кол чаабы. Кол чаап коелу келиңиздер. Адыл, 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 адыл. Анжеликайым. Мен оюмча келиңиз бул жака. Караңыздарчы, Адыл, сиз дароо эле колун сурасаңыз деле макул болмок экен негизичи. Шакекти мактанып атканын караңызчы. Кадимкине нике шакеги менен мактанып аткандай мактанып. Кол чаап коелу. Мамилесине макулсуз. Ооба, макул. Кана? Шакегди күтөбүз. Анжеликайым, акыркы биздин чыгарылыштарда негизи көбүнчө жаштар эки жолго түшүп бирок табышканда жаштар болуп атат. Бирок биздин ушул студиябызда акыркыдан бери сүйүү жөнүндө ыр-ырдала элек экен. Анан биз сизден суранып кетмекчибиз, эгерде мүмкүн болсо, сиздин жакшы чыгармаңызды Адыл менен Элизага арнайт деген ойдомун. Ал эми катышуучулар өйдө турабыз, бардыгыбыз келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышты бир жакшы ыр менен баштайлычы, келиңиздер. Анда эмесе Канат мырза, сүйүү темасында сагыныч деген ырды аткарып берейин. Анткени эки жаштын мындай билегенине күбө бололук, баардыгыбыз романтикалык мындай сонун атмосфера түзүп берелик. Сансыз күндөр закымдап өттү сызып, сага деген сезимдер алып учуп, махабаттан буйурган энчи бизде, сагынычта жүрөбүз сагынышып. Мен эч кимди мынчалык сагынбагам, мен эч кимге жалбарып жагынбагам. Күл болуп сабырылып, жолукканда от болдук жалындаган. Сагынычың таркабай улам ашып, түшүмдүн да чочуймун уктап атып, өзүңдүн аян алып жатканыңды негедир эстей берем санап басып. Мен эч кимди мынчалык сагынбагам, мен эч кимге жалбарып жагынбагам. Күтүп жатып, күл болуп сабырылып, жолукканда от болдук жалындаган. Жүрөкдектеп умтулуп жаным ысып, сагындырып сагынып сагынышып, бул жарыкта кайгыны умтуп салып, махабатка жашайбыз табынышып. Мен эч кимди мынчалык сагынбагам, мен эч кимге жалбарып жагынбагам. Күл болуп сабырылып, жолукканда от болдук жалындаган.
мынчалык жалындаган. Мен ешкімді мынчалык сағынбағам, мен ешкімге мынчалык жалынбағам, қыз жігіт бололчу деп шакек салбағам. Өзгөчө Анжелика айымдын Сагыныч аттуу чыгармасы бардыгыбыздын кыргыз элинин жүрөгүнөн орун алып калганга биз өзгөчө мындай эмоциялар менен ырдадык окшойт бардыгыбыз. Сагынган жүрөк мына ошентип түгөйүн тапсын дейт элек. Себеп дегенде сагыныч бул эмнеден келип чыгат экен? Сагыныч деген бул бири-бирине болгон ишенимден. Мен күтөм, мен билем, ишенем, ал мени сүйөт дегендей жашоодо ар кандай сыноолор болсо дагы бири-бириңерге ишенсеңер, бири-бириңерди күтсөңөр эле, сагыныч бул чыныгы ошол сүйүүнүн эле күзгүсү. Ооба. Кийинки биздин катышуучулардан дагы ушундай Адылга окшогон чечкиндүү кадамдарды күтөбүз. Биздин катышуучулар 4 ай жүрүп эле биз чай ичип жүрөрүбүз демей жок. Кыз жигит болуп сүйлөшүп турмуш курсаңыздар дагы биз абдан сүйүнмөкпүз, Мен турмушка Элизанын колун сурап аткандай эле элестетип кеттирмин да, аябай өзүм бир жактан толкунданып эле. Элиза ошо Элиза экөөңүздөр аябай ишенип алдыңыздар окшойт да. Бул жөн эле кыз жигит бололу деп атат эле. Мындайча айтканда, туура кадам, туура нерсе экен да. Баягы кыз жигит деле бул оюнчук мамиле эмес да. Кыз жигиттик мамилеге өтүп атканда мырза мына ошентип колун сурап, белегин берип, сезимдерин билдирген туура экен. Ал эми турмушка чыгып атканда менин оюмча ал өзгөчө дагы бир сонун сюрприз менен коштолот болуш керек. Атылга микрофонду узатайчы. Колун сурап ал турмушка чакырганда аны эч ким кылбагандай, дүйнө жүзүндө эч ким кылбагандай. Анда сөйкө салыш керек апаң менен, жеңелең менен келип, Ооба, сонун кылабыз ал жагын. Ошо аябай толкунданып атам. Ооба, чын эле кыздын колун сураганы келгенде, жеңелери, бала тараптан апасы келип сөйкө салганы кандай сонун. Ушундай кыргыздын салттарын улап келе жаткан биз жолуктук реалити долбоорунда кыз жигит мамилесине Адыл жана Элиза өттү. Ооба. Анжеликайым, балким отуруп эфирди алдыга карай ойлойсузбу? Аябай убакыт мас болуп атты эле да. Ооба, 4 күндөн кийин Канат мырзанын чоң үйлөнүү тою болуп аткан мезгили. Бул ошол убакытка даярдыктарды өзү жалгыз тыпырчылап, аябай дардамып жүргөндүктөн биз Канатка бүгүнкү эфирге уруксат берелик. Себеп дегенде мен жокта Канат жалгыз алып барып аткан күндөр болду. Мен дагы жалгыз алып барып чоң Голливуд кино тасмасындай Love Story тартылып аткан экен. Ошондуктан 14 май күнү менин Instagram баракчама түз эфир көрүңүздөр. Эч бир медиа кирбейт, Анжеликайым медиасынан көрөсүздөр. Мен гана уруксат алдым. Урматтуу көрүүчүлөр, кечирим сурайбыз, бирок биз жолуктук долбоору өзүнүн жумушун активдүү улантат. Анжеликайым жумуштары чыгып калганда мен Анжеликайым ордун алып барам, ал эми менин жумуштарым чыгып калганда Анжеликайым алып барат. Биз жолуктук долбоору өзүнүн жумушун активдүү алып барган үчүн белгилүү себептер менен анда эмесе тойго даярдык көрөрүңүз. Биз жолуктук реалити долбоору мындай бойдокторду ушинтип үйлөндүрөт. Адыл кармады эле. Жакшыбыздар. Бүгүн биздин студиябызда акырындан баягы жолугушуу мамилелерин улантып жаткан катышуучулар арасында, мынакей 2 креслону жөн эле койгон жокпуз, катышуучулар арасында биздин стористерден байкап атсак керек, ким кандай мамиле кылып, кимдин кандай жумуштарына жардам берип атат. Эми албетте түшүнүктүү, бул Жанара менен Бегимбай. Кандайсыңар, жашсыңарбы? Келгиле, орто жака силерди чакырып сөздү ошол жактан улантсак, Буга чейинки эфирге мен келе албай калсам дагы НТС телеканалынын YouTube каналынан жана Канаттын дагы YouTube каналынан көрүп, эч нерсени төкпөй чачпай түшүнүп алдым. Акыркы учурда чай ичип, анан кийин кичине Жанаранын да жумуштары менен жардамдашып аткан Бегимбай мырза. Сөз сенде да, келиңиз. Азаматсың. Катышуучулар, силерди көргөнүмө кубанычтамын. Ооба, Анжелика эже, биз мурунку эфирлерде ошо Жанарага мен сөз салгым келип, Жанара жагып жүргөн. Сөз салып, анан жакшы жооп алып, жолугушуулар ачып келдик, чайларыбыз болду. Ошол эркек катары колуман келишинче максимально аракет кылып аткан убагым азыр. Жанара. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы катышуучулар, кыргыз элим. Ооба,
биз ошол мен макул деп чай ичкенге чыккам. Анан чайга бардык. Бизде видео бар. Бар жакшы эле, бир эле нерсе бар да. Не бар? Аны видеодон кийин айтпаймынбы? Анда видеого көңүл буралык, э? Бул чай ичип, сейилдеп келген видеоңор окшойт. Анда экранга көңүл бурса. Колчолор болсун. Кандай сонун баягы көрүнүш, ат миндирип келем деген сөзүнө Бегимбай турган экен. Ооба, негизи мага сөз сала электен мурун айтылган нерсе болчу бул. Ал кезде дос катары барып келебиз деген. Бирок мени деген паркка барабыз деген да негизичи. Мындай коопсуздугубузду дагы ойлоп, мен негизи ойлогом, ошондой жерди күткөм. Анан мага атка барабыз дегенде деле ошентип ойлоп чыккам негизи. Анан барганда биз улак чапкан аттарга бардык да. Атайын аткана шарттары менен. Ооба, башына да шлемдеп кийип. Вот ошондой элестеткем негизи. Анан биз улак чапкан эле аттарга бардык. Эми жаман дебейм. Мына видеодон көргөнүңүздөрдөй жакшы эле болду, бирок бизде бир нерсе болду да. Тынччылыкпы? Ошол мен минген ат бир айдан бери түшүндүрүп кетейин. Жок, кой турсаң мен айта алайын. Бир айдан бери эмне болуптур? Мени эле элек аткен да. Мени ошол атка мингизди да. Мен деле билген жокмун башында. Анан негизи башына жетелеп жүргөнбүз, андан кийин ошо видеого түшүш үчүн жакындатканда ат секирип жиберди да. Ошол жерде мен бутум чыгып кетип кулап кетейин дедим. Негизи коопсуздукту да караш керек беле да. Ооба. Бизде даже видео бар да ошол боюнча. Ошону да көрүп койсоңуздар, анан Коюп берип коесуздар. кичине жакшыраак түшүнүктүү болот го дейм. Ой. Ай. Бул нерсе азыр видеодон көргөндө күлкүнүчтүү болуп атат, бирок ошол жерде мен аябай эле шок болдум. Мен мурун мин жүргөн үчүн эле мен кармап калдым десем болот. Мен ойлодум, ошол жерден кулаганда ат менин үстүмө куламак да. Анан ат куладыбы ошондо? Кулаган жок, ошо мен эметпей калдым да, ал мындай. Сени кулап алып тебелеп кетмек балким, э? Бутун көтөрүп жөн эле туруп турган жок, мындай резко чөткөн десем туруп алды да, монтипчи. Анан мындай жүрөгүм аябай эле түштү негизичи. Негизи баарыбыз эле күтпөйбүз жашоодо эмне болуп кетерин, бирок ошол нерсени алдын ала мындай эме кылыш керекпи деп ойлойм да. Бегимбай кичине ошол жактарын да карап койсоң, мен ата энем дагы көрөт бул видеону, анан билбейм. Айтып кетейин ошо боюнча. Негизи бул аттар ошол туугандарыбыз өзбектер, казактар менен оюндар болгондо кыргыз намыстарына жарап жүргөн мыкты аттар да. Анан баарын мындай кылганга жараша кооз кылгым келди. Аттарды дагы жумоктоо аттар болот го. Ошого мыкты аттар. Тулпарлар мындай, Бул өз аттар ошо бир айдан бери оюнга даярдалып аткан аттар экен, минилбей тапталып. Анан менин сураныштарым боюнча токуп беришти. Мен өзүм карап эметип, коопсуздугун карап жүрөм деп эме кылып алган болчумун. Анан ал ат секиргенде дагы жанар сен жыгылбайт болчусуң, потому что алар спортсмен аттар да. Сен мен жыгылбай калгандан кийин жыгылбайт болчусуң деп айтпачы, пожалуйста. Не болуп кетерин а жерде сен да мен да билген. Кудай сактады да просто бизди. Хорошо, ал үчүн кечирим сурайм. Ошол жерден дароо эле кечирим сурадыңбы? Же бүгүн азыр сурап атпы? Сураган жок, азыр сурап атат. Ал жөнүндө даже сөз болгон эмес бизде. Мен просто андай характерим көрсөткөн жокмун да эрденчи. Эми аман эсенмин го депчи. Анан бирок негизи дальнейшем мындай айтып коеюн. Адамдын коопсуздугун караш керек. Тем более бул жерде биз НТС'де отурабыз. Анан жолугушууга чыккандан кийин мындай конный прогулкага деле барсак болмок да негизичи. Эми мен баарын атайын кылган жокмун. 5 мүнөттөн эмне болот экенин эч ким билбейт да, ошого күтүлбөгөн эле жерден болуп кетти ал нерселер. Өтө эле чоң эле глобальный эме эмес го.
кайра кайта Мен албайбыз суроо деген. берип кетсем болобу? Эми Жанар эжеге баарыңыздарга салам. Салам, Саламатсызбы, Акияна. эже? Эми ошол нерселердин баарын сизге башында айттыбы? Булар деген ушундай ат, спортсмен ат, бир ай минилбеген деген нерселерди айтты беле сизге предупреждать Жок, этипчи? мен баргандан кийин билдим. Мингенден кийин билдим даже. Мингенден кийин билдиңизби? Анда ошо Бегимбай Кака баратабыз деп деле сураган жокмун. Сиз баарын айтып түшүндүрсөңүз, балким Жанар эже жок, мен корком деп минбей деле калышыңар мүмкүн болмок да. Сиз түшүндүрүп беришиңиз керек болчу. Ушундай аттар депчи, бир ай минилбеген деп. Жок, ал жерден мен баарын айткам, видеодон көрсөңөр деле болот. Расстояние кармап жүрөбүз да. Анан жанагы жерде жакыныраак видео жакшы чыгат, жакыныраак бастырыңыз дегенден бастыра койсом неме болуп кетти. Ал кечирим сурайм, ал эме болбой эле коюңуздар, анан жабык. Сен мага бара электе айткан жоксуң да турабы? Баргандан кийин айтып атпайсыңбы? Менин выборум болгон жок да ал жерде. Саламатсыздарбы? Эме бул жерде жакшы эле аттар экен, баягы Курманжандатка энебиз деле Баатыр энебиз ушундай аттарды минген да. Анан баягы бул жерде наоборот мен ойлойм, баягы жакшы кыйын аттар экен да. Жана конный эмеге барабыз деп атпайбы? Ал жерде чынын айтканда мындай алы жок, мындай бир ызыктай болгон аттар да, башын жерге салып. Бул жерде болсо баягы кыргыздын баягы накта эмеси, аттары көрдүм да менчи. Минсе ушундай аттарды миниш керек да негизичи. Бул менин оюм да эми жеке. Сага жооп берип кетейинби? Бул жерде атты жамандап аткан эч ким жок. Мага просто алдын ала айтпай, башка жакта ожидать эткенде башка нерсе болгон жана менин коопсуздугум жөнүндө сөз болуп атат да. Атыңар жакшы экен, мага деле жакты. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Ажелкайым. Бегимбай, Жанара, жакшы жерге барып келипсиңер. Эми бул жерде Бегимбайдын бир катасы ошол алдын ала айтпай калган. Анан Бегимбай деле ал жерде жакшы ой менен барган да. Жакшы видео чыгарайын, жакшы прогулка уюштурайын деп. Анан Кудай сактаптыр дагы. Шүгүр кылышыбыз керек. Анан Жанара азаматсың, ошончо балким эркек балдар ошентип мизе кулап калмакпызбы деп аз көрүп нөттүк да. Молодец Жанара сага. Анан Бегимбай алдын ала айтып койсоң болмок. Бирок Бегимбайга деле көп күнөөнү коюп немете бербейли да. Бегимбай жакшы ой менен барган ал жака. Саламатсыздарбы, студияда катышуучулар, саламатсызбы, Анжеликайым. Мен да өз оюмду билдире кетсем. Албетте Бегимбай жакшы ой менен чакырган, ал эс алууга. Анан эми аттар спорттук оюнга катышып жүргөн спортсмен аттар экен, бирок Жанара спортсмен эместир. Бирок Жанара азаматсың сен, кыргыздын кызы катары ат үстүндө кандай жүрүштө өзүңдү кармап жакшы. Эми Бегимбай эртик кылып дагы бир жолу Жанараны жакшы бир эс алууга чакырасың деген ойдомун. Жанар, айтсаң, ошондо сен азыр бул нерсени айтуунун аркасында эмне максат турат да ар жагында? Бирдекени биз айтып атканда нар жагын карашыбыз керек экен да. Ошондо сен таарындыңбы? Же мындай мамилеси сага жакпай калды, экинчи кайталаба деп суранасыңбы? Айтор тоготер жерин эле айтып койсоң, эми кийинки кадам кандай? Мен таарынсам ошол жерден эле көрсөтмөкмүн. Таарынган жоксуң. Таарына турган нерсе эмес. Айтып коеюн деп атасың, Айтып коеюн деп атам. Алдын ала мага айткан жерге алып барган жагат да. Анан башка нерсени обещать этип туруп, башка нерсени кылган жакпайт. Мен ошону эле айткым келди. Гайд-паркка барабыз деп айтты беле? Ооба, анын алдында биз жакта бир эме ачылыптыр, анан бардыгы мындай идеальный ал жакта деген бассейн бар, анан тамак иче турган жакта бар деп биз жөн эле бир эме талаага бардык азыркы видеода. Просто ошол нерсени айтканда ойлонуш керек да адам. Ушинтип айтып алдым эле, ошондой жакка алып барайын депчи. Анан бул жакка деле мен негизи алып барганына өкүнбөйм. Просто ошол жерден коркуп кеттим да. Эмне болуп кетет депчи. Главное кулабаш керек деген эле эме болду менде ошол. Эмне себептен Бегимбай ал жакка алып барганы түшүнүктүү эле болду окшойт, Бегимбайдан сурабай деле койсок болот. Бегимбай болсо ойлогон экен, тескерисинче мындай талаага калашынча аттарды бастырып, калашынча фото видеолорго түшөбүз. Анан аттар дагы видеого мындай улакка катышып жүргөн аттар деген башкача да, алар деген мындай бийик, чоң, габариттүү болот да, чын эле. Бирок билбейм, кыздардын баары эле ат мингенден биз кичине коркобуз. Бизге деген мисал үчүн сөзсүз түрдө эгерде мындай жанагындай бир орунда турбаган ат болсо, бирөө кармап туруш керек да. Бул зордук деп коет го бул жерин, Зордуктан кармап туруп, анан эки киши бастырса жакшы болмок болчу экен да. Негизи сиздин атыңызды кой берип коюшкан экен да.
Видео үчүн ушундай эмеге тобокелдикке бардык да. Ошол. Эми Кудай сактаптыр, эми сиз Кудай деген адамсыз да турабы Жанар айым? Ооба. Эми кичинекей аттарга алып барам. Эми алдыдагы кадамдарыңар кандай? Алдыдагы адамдар буюрса. Жанаранын кайсы мүнөзү жакты негизи? Жанаранын могу мүнөзү, бир мүнөзү жакты, мен аны кечээ күнү эле байкадым ошо. Адамды түшүнө билгени жакшы экен да. Ооба. Түшүнүктүү. Главный нерсе мен үчүн түшүнүү да, бул понимание деп коет го. Вот анан өзүм дагы колумдан келишинче аракетимди кылып атам. Анан мурдагы эфирлерде Жанара өрүк чейнеп калды эле, бышпаган өрүктөр бар го. Көк өрүк. Ооба. Анан өзүм жашаган жерден көчөмдөн бүт эле кирип чыктым, биз жер тамда жашайбыз да. Анан кошуналардын бүт эле үшүк алып келиптир, уланышпай кеч алып көлдөн сурадым, аякта да эми жаңы эле гүлдөптүр. Анан ошо кечээ Оштон өрүк алып келдирдим. Ошо колдон келишинче бүт эле аракет кылып атабыз. Өзгөчө нерселерди суранат экен да, Жанара. Бегимбайдын кандай мүнөздөрү сизге жагат? Кандай сапаттарын бааладыңыз Бегимбайдагы? Негизи биз адамдардын плюс жагын көрүп карашыбыз керек экен да. Бегимбайдын негизи жакшы адам. Кыздарга мамилеси жакшы экен. Мен эле эмес, негизи эле аял затын сыйлаган жагынан. Анан башка пока көрө элекмин. Адамгерчиликтүү, кемби, ыймандуу, кемби. Кандай сапаттарды билесиз негизи? Биз өзү негизи ошол атка бардык. Анан мага салонго келип бир нерсе кылышканга жардам берген. Ошондо эле көрүштүк да. Өтө деле телефондон деле көп сүйлөшүп аткан жокпуз. Менин жумушума байланыштуу, мен да бошобойм, бул да бошобойт. Анан өтө деле көп нерсе көрө алдым деп айта албайм. Бирок жакшы аракетин кылып атат. Кандай жардам берди салонго келип? Лампам бир жери сынып калган, ошону оңдоп берип кетти. Сонда. Ушул боюнча айтып кетейинчи эми. Буга чейин Жанаранын ошо иштеген салонго биздин Адыл менен Элиза келип кетишкен экен. Анан жаңа эмелер болот го, оборудованиялар бар экен бир-эки, анан бир-эки жери иштен чыгып бузулуп калган экен. Анан Адыл оңдоп койсо болот деп, оңдоп берем деп, бошолгондо деп эметкен экен. Анан ошол жөнүндө сүйлөшүп калып, давай мен эле оңдоп берейин деп ошол жерден дагы. Жок, ал мындай болгон да. Биз ошо аттан келип набатта чай ичип отурган кезде анан бул мен ушундай бир нерселерди оңдой алам, өз жөнүндө айтып берип атат. Анан оңдой алам деп калганда мен наоборот мен айттым да. Анда сен эле оңдоп берет экенсиң да, мага ушинтип Адыл айтты эле десем. Конечно, мен турганда деп ушинтип, хорошо деп ойлой койдум. Мына ошентип мактап турушубуз керек, бири-бирибиздин жакшы сапаттарыбызды кылып аткан аракетти көрө билүү бул абдан жакшы да. Кээ бир адамдар көрүп турса дагы ошону көрмөксөнгө салат, кылып атса дагы сен милдеттүүсүң дегендей кылат. Ошол нерсенин баардыгын эле биз мындай көп, кандай десем, нерселерди кандай баалуулуктарда өзгөртүшүбүз керек экен да жашоодочу. Эми адамдык сапаттарын Жанара сурап атам, адамдык сапаттарды кандай билесиз өзү негизи? Мырзаларда кандай адамдык сапат болуш керек? Кандай сапаттарды баалайсыз негизи эле? Ошо аял затын сыйлаган эркектер жагат негизи, мындай грубить этпей, кичине жакшы сүйлөп, сенин айтканыңа көбүрөөк көнүп, сен кызыккан нерселерге да кызыгып, ошол нерселерди байкай алдым. Бирок ошол мага эң главный болгон нерсе бул эмне деп оозунан сөз чыкса, ошону ошондой аткарыш керек да. Мен эркек мырзанын ошол сапатын баалайм. Бегимбай аракет кылып атат, бирок 100% эмес, 50-ге 50 болуп калды да. Кээде аткарат, кээде аткарбайт, кээде кечиктирип коет, кээде ооба деп сөз менен эле мынтип жайгарып коет. Ошондойлору кичине ойлондуруп атат мени. Түшүнүктүү маселе. Саламатсыздарбы? Анжелика айым, мен да кошуп кетейинчи бирке. Жанар айым, мындай да жашоодо ар кандай нерсе болуп калат го негизи. Балким айтып алып, ошо аткара келгенде бир мындай возможность болбой калышы мүмкүн. Эми бул эркек үчүн шылтоо эмес, аракет кылыш керек. Бирок эми мындай кандай десем, ошо аракет кылып атса да болбой калган моменттер болот го негизи.
бирок аракет кылып атканын өзүн баалай билишибиз керек экен да негизичи. Аракет кылып аткан биртке да болсо, кылып аткан болсо 50-50, значит дальше деле алып кетет болуш керек деп ойлойм да. Кандай дейсиз? Ошол жаңы айтып кетти го, Жанара түшүнүктүү экен деп, ошол мен түшүнгөнүмдү көрүп аткан чыгар да. Бирок бизден ойлобошубуз керек да, эгерде мен бул жакка барсам, аяктан мындан да жакшы болмок, эгер тиги жакка барсам деп биз өзүбүз баягы ойлогон нерселердин баардыгын идеалдуу көрө берет экенбиз да. Жакында эле ошол бир башка ушундай Атканадагы жер бар экен. Ошол жактан белгилүү эле бир кызыбыз кулап түшүп, омурткасы сынып, бүгүнкү күндө бир чоң операция алдында турат да. Биз мындай жардамдашып, азыр маектешкенде ат эч качан үркөгөн эмес дейт, ат дайым жоош болгон дейт, бирок эмне болуп кеткенин эч ким түшүнбөй жатат да бүгүнкү күндө. Ошондуктан эми бул нерсе болду, артта калды, аман эсен калдык. Эми келгиле алдыны көздөй кадам таштайлык. Бардык кандай ситуация болбосун, Жанара эми бул нерсени кек сактай бербеш керек деп ойлоймун. Түшүнө билүү, Кудайга шүгүр, баягы экөөңөр чогуу бул нерсени мындай түшүнүп кетишиңер керек да. Жашоо турмушта ат эле эмес, бул жакта деген тууган деген нерселер бар, кайын журт деген нерселер бар. Аны тиги мен мынтип карап койду, ал мага мындай мамиле кылыш керек эле деген нерсе алдыда дагы көп да. Кырсыкта айтып келбейт деп коет, Кашкабактын ортосунда да түз барып деле чалынып калышың мүмкүн. Анан Бегимбайдын жанында баратып чалынып калганда сен ушул жолумду ташты айтып койсоң болмок деген сыяктуу болот да. Эми бул деле жакшы кылам деди, тилекке каршы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуптур да. Жок, бул жерде эч кандай күнөөлөп андай болгон жок менде. Просто мындан кийин эсинде болсун деп эле эскертүү катарында эле айткам. Айтып коюу жакшы бул, бирок ошол жерден деле сразу айтып койсоңуз деле. Ошол жерден настроениясын бузгум келген жок. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Анжелика айым? Саламатсызбы? Бегимбай, Жанара, баягы сырттан караганда жакшы жарашасыңар. Бирок мен бир вопрос бар да, мендечи суроо бар да. Могу Жанарадан албетте коопсуздуктун алдын алган жакшы, эскерткен жакшы, бири-бириңе кам көрүү бул жакшы. Бирок мен Жанарадан мындай нерсени байкап атам да, обида, таарынч эмес, жөн эле жакшы көрбөө сезимин байкап атам да. Байкап атасыңар силер дагы? Бул таарынч эмес, бул жөн эле жакшы көрбөө сезим экени көрүнүп турат да, бирокчу эми ал нерсени азыр ачык айтпасыз да, балким бир убакыт келип анын баарын ачык болобу, ошол нерсеге мындай так жооп бере аласызбы? Бул сиздин действительно таарынчыңызбы же мындай жактырбоо нерсеби? Биз азыр жөн эле чай ичип келгенге чыкканбыз. Бул жерде биз кыз жигит эмеспиз. Туура вопрос берсеңиз жакшы болмок экен. Вот, мен кыз жигит болуш үчүн азыр Бегимбай, мисалы, да, коопсуздукту сен айтып атасың, бирок Бегимбай колундагы нерсесин кылды. Эркек сөзүндө турган абдан жакшы, бирок ар кандай учур болуп калышы мүмкүн да жашоодочу. И ошондуктан биз азыр тааныш үстүндөбүз, так что ушундай деген нерсе деле балким бир жагынан тура эместир. Сен сиздин оюңуз болуш керек. Баарын эле билинип атат да, сеники мындай жакшы көрбөө экенинчи, шылтоо эмес же таарынч эмес. Аман сен барып келсиңер, азыр баары жакшы да силердечи. Эч ким жаман деген жок. Бирок мен эле эмес. Сизге балким ошондой кажется, но мен ушул жерден канча элдин астында Бегимбай менен чай ичип келгенге макул болуп чыкканымдын өзү деле көп нерсени айтып турго дейм. Анан чыкпай деле койсоң болмок да. Мен чыктымбы, значит ошондой да. Мындай вопростор бербей элечи. Мага деле бирок ошондой сезилип атат, Жанаранын көңүлү жоктой болупчу. Анан баягы Жанарада убакыт эметпей, балким эгерде көңүлүңөр жок болсо ачык эле айтпайсыңарбы азыр бүгүн деп айтайын деп аткам да. Бул менин жеке оюм да, ар бирөөнүн өзүнүн ою бар да. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Анжелика эже? Бул жерде Жанаранын көңүлү жок деп айтыштын деле кереги жок го дейм. Эси көңүлү жок болсо, бул таанышууга чыкпайт болчу. И сразу жакшы көрүп кетет тургандай, булар 1 ай же 1 жыл жүргөн жок да. Саламатсыздарбы, Анжелика айым, саламатсызбы, көрүүчүлөр, катышуучулар. Жанаранын бул жерде катуу коркуп калганы байкалып турат. Бегимбай жакшы эле аракетин кылып атат мындай караганда. Жанара айым билбейм, экөөнү мен негизи
будущем мындай пара сыяктуу деле көрө алган жокмун. 2-3 таанышуудан кийин экөө баягы эле чыгышат, токтойт деп таанышуу. Бул жерде бири-бирине просто азыр дос эле мамиледе болуп жүрүшөт. Эч кандай сүйүү деген сезим жок буларда. 2-3 эфирден кийин көрө жатарбыз эмне болуп кетишин. Саламатсыздарбы? Мен Акмарал эже сизге жооп берип коеюнчу. Азыр буларда сүйүү деген сезим жок деп атпайсызбы? Эрте деп ойлойм мен азыр сүйүү жөнүндө сүйлөшүшкө, Булар жөн эле азыр таанышуу үстүндө таанышып жатышат. Анан буларды азыр белгилүү эле да эртең токтотуп коюшат. Мен эч нерсе көрбөй элемин деп айтууңуз ашыкча деп ойлойм өзүм. Жанара эженин көңүлү бар экени көрүнүп эле турат, просто ичинде тарыныч болуп калды. Ушуну алдын ала айтып койсо болмок да деген эле болуп атат. Бул жекте андандай да мындай деп бир катуу бир нерсени айтып атат деп мен ойлоп аткан жокмун негизи. Анан мен экөөңүздөргө ишенем. Бегимай байкенин колунан көп нерсе келерин жана Жанара эженин жүрөгүн багындырып аларына менин көзүм жетип турат негизи. Урматтуу катышуучулар, көңүлү жок деп айта бербеңиздер буюрса. Кийинки эфирлерден, жакынкы күндөрдөн көрөсүздөр. Эми адам кандай болсо ошондой кабыл алам. Деңизди сүйсөң, толкундары менен ошо сүй дейт го. Аракетибизди кылабыз дагы. Кол чап коелучу. Бирок кошумчалап мындай айта кете турган нерсе бар. Баягы аманат деген нерсе бар да. Кызды баягы чакырууга чакырасыздарбы, үйүнөн чыккандан баштап, эгерде жолугушууга же чай ичкенге сиз менен бара турган болсо, эгерде унаа айдап бара жаткан болсоңуз, аны да катуу айдабай, кылдаттык менен токтоп, кызылга өтүп кетип, өзүңүздүн кээ бирлер болот го, кыйындыгын көрсөтүп эле газды теп, анан мен ушундаймын дегендей болуп өмүрүндө баягы, сен эле машина айдаганды билесиңби дегендей болбосун. Анткени мына ошондой бир ситуациялардан көптөгөн кырсыктар да болуп кетиши мүмкүн. Аны кырсык дейбиз, аны деген эмне дейбиз? Адам жоопкерчилик алган жок жанында бара жаткан инсанга. Айым болсун, ким болсун, Ошондуктан сиз дагы кичине мындай атты билип, көрүп, эң жоошун сурап, аны жакшылап токутуп, анан кийин бирөөгө жетелетип, видеодо болгон күндө дагы кой бербегиле, бул деген башкача, муну кой бербеш керек экен деген баягы мындай камкордук сезимди гана Жанара күтсө керек деп ойлойм. Ошондуктан жоопкерчиликти көбүрөөк алабыз мырзалар, Келиңиздер. Анда түгөлөрдү ордуна жөнөтүп, жакшы эмкиде дагы видеолорду күтөбүз, Жанара. Азаматсың. Айымдар, мына ошентип эгерде силерге дискомфорт нерсе болсо, сөз түрдө айтыш керек. Чыдап коюп жүрө бербей, Анткени жаап жашыруу деле бул бир мындайча айтканда кылмыш деп коет экен да. Ошол жаап жашыруу дагы болбойт. Эгерде бирөө биздин эфирден сырткарыбы, бирөөңүздөрдү билбейм, тилдесе же сөксө же тормоз иш кыла турган болсо, бул нерсени деле биз баягы чогуу биргеликте ортого салып чечкенге даярбыз. Бизде болсо экинчи өтөгөй бар. Бизде баягы жаңы талапкер келди, эфирди көрүп койгула деген баягы мага ссылка келгенде эле мен Шерболотту көрдүм. Кош келиптирсиң, Шерболот, азаматсың. Анда эмесе Мээрим экөөңөрдү ортого чакырабыз. Силер дагы чай ичкенге барып келдиңер, жакшы видео менен келсеңер керек. Биздин көрүүчүлөргө кандай жаңылыктар менен бөлүшөсүңөр? Азырынча достук, чайлашуу мамилеңер кандай болуп атат? Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу абдан кубанычтамын ушул жерде отурганыбызга. Биз эми тандап жүрөккө баш ийип келдик. Жолуктук. Жолугушууга чакырып, баягы жакындан билип бири-бирибизди эми бир жумада же 2 жумада баарын билип кетиш кыйын, бирок кантсе дагы жакшы сапаттарыбызды мен буга жооп бере албайм, конечно. Мен өзүмө жооп берсем, жакшы сапаттарын эле байкап көрүп, карап, мындай орусча айтканда довольный болуп олтурам. Канааттандырарлык бир ушундай жолугушуу кадамдар болуп аткан экен да, Мээрим, маанайың жакшы, бүгүн байкашымча. Саламатсыздар. Салам. Биздин таанышуу жакшыланууда. Бири-бирибиздин тилибизди таптык, жакшы сүйлөшүп, күндө чалышып, жазышып турабыз. Жазышпайбыз, в основном чалышып турабыз. Чалышып туруш керек, анткени үндү укканда толкундоо пайда болот да. Ошондой болуп атат. Пока баары жакшы. Видео барбы? Видео
видео эми чакан бир видеобуз бар, что биз жолуктук действительно дегенчи. Бизге чакан болсо дагы жарайт. Анда келиңиздер, экранга көңүл буралы. Мен ичкимди мынчылык сагынбагам, мен эчкимге жалбарып жагынбагам, күтүп жатып күл болуп сапырылып, жолукканда от болдук жалындагам. Мен эчкимди мынчылык сагынбагам, мен эчкимге жалбарып жагынбагам, күтүп жатып күл болуп сапырылып, жолукканда от болдук жалындагам, жолукканда от болдук жалындагам. Не биринчи чуркап кеттиң, мээримди калтырып коюп. Жоопкерчилик кайда? Жан ширин экен деп кой. Тамаша албетте. Эми бул случайный эле кадр, мындай эле тартылып калган. Мен да азыр биринчи жолу көрүп атам. Мен көргөн Ким тартты? Мен бир досум чакыргам, тартып кой деп. Үчөөңөр чогуу жүрдүңөрбү? Тартып бүткөнчө чогуу жүрдүк, аны экөөбүз калдык. Көңүл калганда деле селфи видео жасап койсоңор болот. Жасадык. Баягы киргиздим ошойт, мен НТС отмечать этип. Стористерде бар. Ооба, стористерде киргизгем. Ошондо айткам, мен биринчи жолу мынтип көп күтүп атам деп. Күтөбүз да еще дейт го. Аны ооба дедим. Эркек киши кыз кишини күтүш керек. Эми кээде болуп турат. Жумуштарыбыз менен бошо албай, 1 сааттай күттү. 1 саат күттүбүз. 1 саат, 1,5 саат күттүм. 1,5 саат күттү. Охо, 1,5 саат күткөн үчүн кол чабып коелукчу. Ошо 1,5 саат күтүп жылмайып тосуп алдым. Дагы кол чабып койгула. Эми эгерде дейт жүрөктө бир кандайдыр бир жылуу сезим бар болсо дейт күтөт экен да. Адамчы мындай мырза күтөт экен. Күтө турган айым бар, күтпөй турган айым бар деп коюшат го. Күтүп, анан бирок көп күттүрбөңүз. Дагы кичине мындай көбүрөөк убакытты бири-бириңер менен өткөрүш үчүн эртерээк жолуккула, өз убактысында. Эрте барайын дегем, жумушка байланыштуу. Кайра выходной сурагам, ошо выходноймда жумушка барганга туура келип, анан кийин. Шерболот өзү мындай кандай экен? Биз билбеген сапаттары бар экенби? Биз билбеген дагы эмнелерин сурадың? Шерболот байке аябай адамгерчиликтүү экен. Кыз кишини аябай сыйлай берген эркек экен. Мындай сүйлөшүп атканда деле токтоп калбайбыз да. Кээ бирде токтоп калат го, эмне деп сүйлөйбүз деп. Бизде андай эмес, наоборот сүйлөй беребиз, өзүнөн өзү сөз чыга берет. Анан кыз кишини аябай поддерживать этет экен. Өзүнүн акылын айтып, поддерживать этип турат. Мындай кылсак туура болот. Уже мен эмес, уже биз деп сүйлөп калганбыз. Ошону байкадым Шерболот байкеден. Шерболот, биз билбеген мээримдүү мүнөздөрү бар экенби? Билбейм, эми мен байкашым боюнча, вот эркек экенин билем. Мага айтат, мен эркекмин деп. Мен дагы айтам, мен да эркекмин депчи. Ушундай чоң бала болуп калсам дагы апамдын астына алып эркелейм каждый раз. Анан кийин бир прямой эфир алып бардык чогуу. Инстаграмда. Анан ошентип бул эрке да сиз кандайсыз деп сурагандыктан мен да эркемин десем, анан кийин колдоочулар, көрүүчүлөр жазды. Эркелешип жакшы жүрөт экенсиңер деп. Эми ошол нерсеге жетебиз деген ниеттер бар. Анан бул мээримдин жакшы нерсесин мен байкадым. Мисалы, азыркы биздин современный жаштарыбыз, балдарыбыз эле, кыздарыбыз эле жашоого реальный көз караштан алыстап кеткендер да бар да. А мээримдин жашоого көз карашы мына реальный экен да. Реальный, как она есть говорит да, ошол чактуу. Анан ошол нерсеси мага жакты. Анан мен булга биринчи эле мынтип айткам. Мага эми ар бир адам талап болот да. Сен мени эртерээк түшүнүшүң үчүн мен сага бир нерсе айтып коеюн. Мен аял кишиден уважение, сый урматты, анан кийин баягы туура эркек кишини колдоп туура түшүнүүдү мен көбүрөөк
басым жасайм ошол нерсеге. Эгер экөөбүздүн ортобузда сый болбосо, сүйүшкөн бирине тыйынга арзыбашын унутпа деп мен айткам булга башында. Ошондуктан мен больше уважения требую деп. Бул аны ичиме окуп койгонбу, аны билем дегенде эле жооп берди. Рахмат. Ар бир нерсесин байкап, баягы заранее мен сөздүн баштаганда уже түшүнүп турат экен. Демек, Меримдин апасы да ушундай мүнөздүү окшойт. Анткени ар бир эле кыз баягы апасын көрөт экен, мүнөзүн көрөт экен, мамилесин көрөт экен, атасына кандай мамиле жасап атат дегенде туурабы, Ооба. Бири-бирин сыйлашкан, жакшы үй бүлөнүн кызы катары билебиз Меримди. Мерим, айта кетсең, эгерде мисалы Шерболоктун кадамдары да мындан ары дагы аябай мындай башкача бир мындай олуттуу, өзүнө да көп жоопкерчилик алган болсо, мамиленин мындай дагы өсүшүнө мындай ичиңде сезимдер кандай? Ичимде сезим аябай жакшы. Биз бир эле жерде байкап калдым. Апасын аябай катуу сыйлаган эркек экен. Кайсыл эле баягысыз. Короче, экөөбүз жүрдүк да, күлөйт кетип атып, анан кийин бул айтып калды, мен кайненем сыйлаган депчи. Ушундай керек деп. Мен өзүм оюмду айттым. Айтсам, сен да кайненемди сыйлаган келин болом дедиң, буйруса келечекте. Жок, андай эмес. Кандай айтсам? Мен сөзүмдү өзү айтып коет го дейм. Ооба, толтоп кетейин. Бул эми баягы чындап кадам таштап аткандан кийин реальный нерселер сүйлөшүш керек да. Асманды алып бере албайбыз албетте, бирок баягы ошол будущем асылдан чыга турган нерселерге талкуулашып, ошону чечиш керек да. Анан кийин булга айткам, сен мисалы өзүңө кандай келин элестетесиң депчи. Ошондой элестетесиңби өзүңдү десем, ооба мен мындай жакшы келин боло алам го деп. Себеби мен биринчи эле максатым бул турмушка чыккандан кийин кайненемдин тилин табуу дейт. Анан кийин себеби кайненемдин тилин табып алсам, ужеске тилим өтүп калат деп. Туура. Ошол нерсени байкадым. Ал албетте мени кубандырат. Коготер жерин билет экен да Мерим, каяктан мындай башташ керек экен дегенде, жана таттуу жебейм дегендер деген биринчи таттуу жебеш үчүн эмне кылбаш керек десе, чай ичпеш керек дейт го. Ансарындай тескерисинче мамилени жолдошу менен бекемдеш үчүн, демек айымзат баягы кайненесин дагы өзүнүн апасындай көрүп, ага жакын болуш керек экен, бул нерсе абдан жакшы. Кошумчалай турганда, сен өзүң мындай апасы жөнүндө айтып берем дедиң, кандай элестетесиң кайненеңди? Апасы келечекте жакшы айым, өтө туура тарбия берген, ушундай мырзаны тарбиялап, кыз кишини сыйла деп үйрөткөн айым болуптур. Аябай сонун эже экен. Рахмат. Атаң дагы көрүп атат буга чейинки баягы сүйлөшүүлөрдө, жайлашууларда биздин бир катышуучубузга каршылык көрсөткөн. Бул жолкусунда кандай ой пикир? Эчтеке дейишкен жок. Унчуккан жок? Унчуккан жок. Сөз болгон жок. Ооба. Көрүп атышат, унчугушкан жок. Молчание знак согласия дегенди колдонуп жүрөм азыр. Суроолоруңар жокпу? Бар. Мен Шерболотко суроом бар эле да. Мен бир имиштерди угуп калдым да. Катышуучу болуп эле келейин деген, айла жоктон Меримге келдим деген. Буга кандай дейсиң? Эми шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт негизи. Кимдерге айттың эле ошону? Сөзүңүздө баягы шамал болбосо дарактын башы кыймылдабайт. Эми мындай сөздөрдү интернет желесинде толтура угуп атабыз да, мисалы комментарийдин баары эле Мерим специально чакырган. Может, эми акыркы события баарыбыз эле күбөбүз, эми бул жерде Мунарбектин да тиешеси бар. Анан кийин ошого байланыштуу сразу буга келгендиктен бул сразу эле чакырды, анан кайсы актерди жалдады, ушундай нерселерди мен аябай көп окудум. Эми мен мындай комментарийлерде калбаган үчүн мага катуу тийди башындачы. Анан кийин бир аз көнүп, ар ким ар кайсы нерсени айтып атат. Даже менин тааныштарым, сен ал жеке өзү эмнеге бардың, кантип бардың, эмне бар сага ал жакта дегендер да бар да. Анан кийин ошондой сөздөрдөн улам миш чыгып, баягы чындык бир караш жылганча жалган мирди айланып чыгат го. Ошол сыяктуу эле Жанаранын кулагына да келип түшкөн го дейм. Анан кийин мен бул жакка действительно мен Меримди башынан бери көрүп келатам деп айтпайм, бирок мен байкап акыркы 3-4 эфирди байкап анан кадам таштап келдим десем болот.
ошол тууралуу кошумчалап кетким келип атат. Мага дагы өзүмдүн личкама чейин жазып атышат. Ошо бул мырзанын девушкасы бар, бул мырза ошо хайп үчүн барган, сен жалдап алгансың, бул достору менен спор ойноп келген деп мен өзүнө деле айттым, скриндерди жөнөттүм, ушундай канчалыкка чейин бул канча процент рас депчи. Туура десем, мага жообун айтты. Бул андай эмес деп сүйлөштүк, бул тууралуу чечиштик. Элдин баарына айтып коеюн, ушул жерде кыргыз эли мен жалдаган жокмун, эч кимди жалдаган. Мен жалданган жокмун. Бизде андай нерсе жок. Баардык нерсени баягы редактура көрүп атат, туурабы? Бул жерде эме да, эми кадам таштап, баары жакшы болуп уланганда бут тоскоолор көп болот го. Ошондой ситуация болуп атат деп ойлойм. Анткени азыр эми экөөбүз баштап аткандан кийин мен сурадым, билдим, өз жообумду алдым. Эл не десе дей берсин. Жанара, сизге бул сөз каяктан жетти? Катышуучулар арасында болдубу же сырт жактан уктуңузбу? Мага да ошо личкама жазышып атып да. Ошол нерсени өзүнөн жооп уккум келди, кандай жооп берет экен депчи. Просто Мерим менен да жакшы сүйлөшөм, аябай ишенчек кыз да, анан байкап көр деп айтмакчымын. Анткени биз ишенип жүргөн мырзалардан көп нерсени күтүп алып атабыз да, андан кийин эле бир нерселер чыгып калат да ортодон. Туура айтасыз. Ошондуктан аябай эле идеальный элестетпей барабыз. Эле идеальный эмеспиз ошол. Ооба, туура айтасыз. Азыр прям асманды, жылдызды элестетпей эле өз убакыты менен көрсөтөт деп эле убакытка салып коюп жүрөбүз. Баары жакшы. Мындайча айтканда экөөбүздүн мамилебиз кандай? Тил табыша алдык да азырынча. Балким бир канча убакыт өткөндөн кийин бир жаңылыктар болуптур, ошол биз тил табыша алдык, самое главное. Общий язык бар бизде. Бири-бириңерди түшүнө билүү бар экен, колдой билген мырза керек деп буга чейин Мерим айтып келген, дайым көрүп атабыз, сөзүнөн байкап атабыз. Чындыгында мындай өзүнүн ойлорундагы мырзанын бир мүнөздөрү туура келип атат да. Меримдин баягы образ болот го, ар бир айым өзүнчө сүрөт тартып алат го дегендей. Бирок Мерим канчалык деңгээлде сиздин мындайча айтканда бир жүрөгүңүздөн орун ала алчу айым деп ойлойсуз? Бир кичине мындай жылуу сезимдер ойгонуп ататпы? Албетте, башында келгенде эми сырттан карап эле деп бир знак болгон үчүн келгенбиз да. Анан келип таанышып, сүйлөшүп, экөөбүз тажабайып сүйлөшүп отурабыз. Мен айла жоктон уктайм дейм, либо бул уктайм дейт. Анан кетебиз да. Булга айтып, баягы жолдо уктап калба, жакшы айда депчи. Анан бул Меримдин чын мен бул могу жашоо болгон ой жүгүртүүсү менин купулума толуп баратат. Себеби убакыт өткөн сайын эркек кишилер именно балким 25тен өткөндөн кийинби мындай ушундай реалдуу нерсе көңүл буруп калат экен. Баягы сенин жаныңдагы адамың действительно сен менен өмүр бою боло тургандай аял болсун депчи. Биз кичинекей, жашыраак баягы грубо айтканда дөпөрөс кезде эч нерседин көрбөй, сулуулугун көрүп калып болду, өлдүм күйдүм деп эле жүрүп жүргөн учурлар бизде деле болгон. Ошол бир убакта. Анан кийин убакыттын өтүшү менен чыныгы нерселерге басым жасап калат экен. Мен ошол нерселерди Меримден көрүп атам десем болот. Баягы жакшы. Демек, сырткы келбети дагы, ички дүйнөсү дагы толугу менен жагып аткан экен. Эми аракеттин баардыгы Ошондой болуп баратат. Билесиз, сиз тарапта гана Мерим деген дайым аракетти күткөн, чечкиндүү мындай мырзалар керек деп айтып келет. Бул жөн жерден эмес болуш керек. Буга чейинки эфирлерди да көрүп чыксаңыз болот. Баардык талаптардын баары белгилүү. Анда сиздерге эмне ийгилик каалайбыз. Кийинки эфирде мындан дагы жакшы, мындай сиз биринчи чуркап кетпеген, колунан жетелеп кошо чуркаган видео менен аяктасыңбы? Бирок ал видеодо башында Ал видеонун тартылганын мен даже билбейм. Мага досум жөнөтүп коюп турган. Башында эме болгон. Биз экөөбүз чуркап кетип атканда пешходдо мен колумду кармап чуркаган болчу. Андан кийин дос баласы эле турду да кайра кадыр кылсаңар да деди. Кайра чуркагыла деди. Андан кийин биз кайра эметип атканда кызыл жанып калганда бул шаштырды. Биринчисинде шаштырыпчы. Менден кетип шак болду. Биринчисинде болсо мындай колум кармап эле бас деп чуркаган эмес, акырын басып өткөнбүз.
Анан ошол кезде тиякта адамдар өтүп кетип атып, кадрды бузуп салган үчүн кайрадан кылгыла дегенде, экинчи кадрда ушундай чыгып калды бизде. Бул эми астында туруп калып, машина келип калса биринчи мен элем дегеним го. Туура. Эми ким кандай ойдо билбейбиз, бирок Шерболоттун досунда экен күнөөнүн баардыгы ошол монтаждаган. Керектүү гана жакшынакай мындай Шерболотту жакшы көрсөтө турган кадрларды киргизсеңер мындай монтажга. Дос ушундай болот да. Ооба, баягы айтат го, джентльмен болуп дейт, мурун дейт да, баягы таш тоорунда өңкүрлөргө дейт, баягы джентльмен болуп айымдарды биринчи пещерага баягы киргизген дейт да, мындай. İçine neştege cep koyboyu deyin, anan keyin öz girgen deydi da. Aslında Şerbolot teskerisince birinci öz baskan eken de, bunu anı gösterdi. Жол ачып берип аркасынан анан мерим келген экен да. Негизи мырзалар өз биринчи кириш керек окшойт, караңгы жактарга туурабы? Жок, караңгы жерлерге баягы кооптуу жерлерге. Унаа келаткан жакка биринчи туруп калып. Кооптуу жерлерге биринчи кирсек болот. Анан кийин эми отургузуш, же болбосо ресторанга киргизиш, же машинага киргизиш албетте баягы жол бошотуп, джентльмендик кылып биздин милдетибиз ооба. Кол чаап коелук, анда ордуңузга жөнөтөлүк э. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай романтикага бөлөнүп турган мезгили, биздин төрдөн орун алган түгөлөрдүн баардыгы тең чай ичүү, мындай таанышуусун улантабыз дешти. Кийинки кадамдар бүгүнкү мындай эфирдин башында башталганда эле Адыл менен Элизаныкындай болотпу, жокпу, аны убакыт көрсөтөт. Бирок Адыл, азаматсың, мен өзүмдүн атыман сага ыраазычылык билдиргим келип атат. Шунчалык сонун мындай үлгү болдуң да. Сонун пример көрсөтө алдың бүгүн эфирдин башында. Кыз жигиттик мамилеге мына ушинтип өтүш керек. Жөн эле биз кыз жигит мамилесине өттүк дебестен шакек тагып, колуна тагып дегендей. Бул идея, бул ой өзүңдүкү же бирөө сага мындай кеңеш бердиби? Идея өзүмдүкү эле. Ушу шакек берип, гүл берип, анан кийин ошентип жөнөкөй эле кылбай, кичине необычныйраак кылып предложение кылсамбы деп оюм болчу да. Элиза кыз жигит мамилесине мына ушинтип өткөндө дагы шакек тагат деп ойлодуң белең же колуңду сайтта ойлоп кеттиңби сен? Ооба, коркуп кеттим кичине. Эмне да айтам десе, анткени шок болуп турдуң да, монтип кыймылдабайчы. Азыр кантип эле мага предложение кылат, азыр эле убакыт өттү. Кичине бири-бирибизди билиш керекпиз. Азыр предложение кылып кетсе, мен кантип айтам деп. Ооба дей албай жок калган болчумун, ооба. Анан девушка десе, ох деп калды. Мейли анда депти. Бирок макулсуңбу? Мисалы, макулсуңбу деген кандай? Даярсыңбы? Адылдын мындай кадамдарына, мамилесине мындай келечекте жубай катары өзүңдү көргөнгө даяр болуп калдыңбы мындай турмушка чыкканга? Кичине даяр болуп калдым деп ойлойм, анткени мужское качество деген бар экен ада. Поддержка кылган, забота, сюрприз кылгандарды билет экен, ошого жакшы экен. Кечөөндө мен бир жерге кирип калдым да, анан кийин сөз болуп атыптыр, биз жолуктукчу, мен байкашкан жок, анан бир аздан кийин байкап калган эже жаныма келип атпайбы, жанагы чачы узун татынакай кыз менен жанагы качок бала деп коет. Качок баланын өкөнсүз укмуш болуп атат, өкөнүп эле көрүп атабыз биз. Видеолорунда сонун тартып атышат деп аябай суктанган көрүүчүлөр чын эле көп экен да, эжелерден бери баталарын берип атышат да. Демек элдин ниети, батасы дагы ушул нерсеге алып келип атат окшойт. Ооба, башында негизи баары тең каршы болуп аткан. Сен Элизаны неге тандадың? Башка катуучулардын атын айтып эле, муну тандабайт белең, тигини тандабайт белең деп эле. Негатив болуп аткан да башындачы. Анан кийинчерээк уже адамдын баары тең мага личкага дагы, комментарийге дагы аябай сонун экенсиңер. Силердин эле стористериңерди күтүп калдык, кандай видео чыгарат деп эле аңдап отурабыз дегендер аябай көп. Аябай көп. Жакшы каалоо тилек айтып жазгандар аябай көп үйдү да. Экөөбүзгө бакыт каалап. Экөөнчү мени жамандашат. Эми сулууларды ушундай экен, көбүрөөк жамандашат экен дегенде буга чыдап коюш керек. Анткени сулуулук, атактуулук, активдүүлүк дагы бир кандайдыр бир жашоодо ушундай ушак негативдер менен налог катары төлөнөт да. Сиз эмнеге ыйладыңыз? Мен сиздин гана ыйлаганыңызды байкап турмун, биякта Адыл шакегин колун сунатса, байке шолоктоп аркада ыйлап атат. Микрофон береликчи. Бир башкача сезим болду болуш керек, мындай денеңе мурашки кетип, какой-то бир жанагы капля счастья келет го организмге. Бактылуу көз жаш. Бактылуулуктун бактылуу мүнөттөрдү көрүү, деп ошол моментте мындай организмиңден хочешь не хочешь өзү эле
чыгып калат да билбейм ошентип мен да көзүмөн жаш чыкты кол сурасам деп ниет кылдыңыз мындай ба? көзүм ирмебей турайын дедим анан болбой эле чыкты анан аны мынтип эметкенге туура Сиз да келди. ушинтип шакек таккыңыз келетпи? Албетте баарыбыз эле ушундай бактылуу убактарга бактылуу көчүрмемдерге жетүүнү ичибизден каалайбыз да баарыбыз бакытты кимдер гана каалабайт баары дүйнө жүзүндөгү баардык адам баласы бактылуу болгусу келет баарыңыздар бактылуу болуңуздар. Сиз ушул камерага карап сизге келе турган талапкериңизге бир кайрылуу кылып коюңузчу. Сиз кандай мырзасыз өзү чечкиндүүмүн мен да ушинтип гүлдүн эң коозун берем шакегиң даяр кел дегендей кылып. Урматтуу биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү жана бизди көрүп жаткан талапкерлер мага келе турган келечектеги менин жубайым мага келе турган кайрылуум талапкер болсо келиңиздер мен дагы сиз үчүн бактылуулук үчүн күрөшкөнгө даярмын. Даярсыз? Албетте. Биз Курманбек байкеге талапкерлерди аябай күтүп атабыз. Себеп дегенде бизде баягы дал ушундай мүнөздөгү, түшүнүктүү, жөнөкөй, турмушта баягы көп нерсени көрүп калган дагы мырзаларды болсо эле мен турмуш курмакмын деген айымдар бар. Ошондон келе жатышат. Анжелика айым, мен азыр Курманбек байкенин жанында отуруп, Курманбек мага айтып атпайбы? Бул жерден катышуучу Айсулууга сөз салсам мага макул болобу же болбойбу депчи. Сезим бар окшойт Курманбек байке. Курманбек байке, эгер чын эле сезиңиз бар болсо, Айсулуу жени чайга чакырып көрүңүз. Сезгендей болдум да мен. Мен кечирип коюңуз, сиздин секретиңизди ачып койгон үчүн. Жок, тартынбаш керек, уялбаш керек. Сезимдер болсо айтыш керек, айтпай калып арманда калганча. Бирок Курманбек байке бул Курманбек байке бул жерде отурат. Коркуп отурат да, мен сезимди кабыл алабы же жокпу депчи мага эме кылаптыр. Кандай ойлойсуң деп аябай мындай жок деп салса эмне кылам деп эме болуп отурат да, азырчы коркуп отурат. Албетте Айсулуу айым дагы жакшынакай айым. Кыргыздын жакшынакай Айсулуу кыздарынын катарын толуктаган жакшы айым. Турмушка көз карашы жакшы, түз көз карашта. Анан мен өзүм мынтип ичимде мынтип ойлоп койгом да, мындай эгер мага эч ким талапкер болуп келбесе, анда мен кийинки дагы бир берүүдө мен теги Айсулуу айымга келем депчи, гүл көтөрүп алып келем деп анан жана Акмаралга айтканда эми эгер мага талапкер келбечү болсо кийинки берүүдө мен Айсулуу айымга талапкер болуп келем деп. Эртең деп жүрөйбү, бүгүн эле сөз салып чайга чакырым. Кеңеш берген эки жакта эки көрсөтүүбүздүн кыйын кыздары отурат. Караңызчы. Акмарал, Кармелит азыр экөөсүзгө сонун кеңеш айтат, уксаңыз. Мен азыр Айсулуу эженин ордунда болсом да, если ордунда эмесмин го. Если ордунда болсом, мага да азыр ушинтип айта турган болсочу, талапкеримди күтүп көрөйүн, анан если келбесе сөз салайын деп аткам, Кармелитага дей турган болсо, вообще макул деп өйт болчумун да. Сизди бир вариант катары көрүп аткандай кылып айтып атат да, эч ким келбесе анда Айсулууга салып көрөйүн депчи. Мен оюмча бардык эле кыздарга кайсыл жаш куракта болбосун, чечкиндүү мырза керек болуш керек деп ойлойм. Анан чечимди албетте Айсулуу эже өзү чыгарат. Ушундай бурулуш болуп кетти. Чоң бурулуш болуп кетти. Ооба, күтүлбөгөн жерден Акмарал дайымкыдай эле тарс өтүп сырларды бөлүштү. Микрофонго сүйлөйбүз. Мен эмне демек элем, вариант катары болуп калыптырмын, Кармелит айым айткандай. Экөөбүздөн күтүп көрөлү, Курманбек байке. Анан негизи болбосо анда мен чакырам деп. Талапкерибизди күткөнүбүз туура болот го дейм, Курманбек байке. Мен аябай тилектешмин сизге, сонун айым келет деп. Сизге өзүңүздүн жүрөгүңүзгө туура келген айым келсин, мага өзүмө туура келген мырза келсин,
ар ким баягы өз түгөбүздү таап бактылуу болууга тилектешмин, экөөбүзгө тең. Бирок мен каршымын. Ооба, жоктон көрү жогору, мейли эми ушундай болду, мага келбесең буга сөз салып көрөрөйүнчү дегендей болбош керек. Кийинки эфирлерди байкап көрөйүн, анан болбосо деген эми. Ооба, талапкерлер келе жатат. Мен билишимче Айсылуу айымга дагы бар, ооруп кеде келе албай калгансыз. Андан кийин билбейм, эмнеге дагы болсо аракеттерин көрүп келбей жатышат, уялып атышса керек. Негизи эфирге өзү чыгыш бул жака келиш эле бир чоң сыноо да, аябай адамгачы. Анан менин кайсыл жагыман баягы мүнөзүмдү эл көрүп калат, мени сөз кылышпайтпы, кошуналар эл эмне дейт деген нерседен көп эле баягы адамдар чыга элек эмеспи? Ансыгарындай, эгерде сиз бул бир келген жашоодо өзүңүздүн ошол тагдырыңызга туура келген, турмушуңузду мынакей улантып кете тургандай ошо Айсылуу айым сизге туура келип атса, бир жолу келесиз эфирге, бир жума көрөсүз, андан кийин болду, жашоо сиздердики да уланып кетет, бардыгы сонун болуп эле. Ошондой эле Курманбек байкеге деле талапкерликке келген айым менин оюмча мынакей романтикага бөлөнөт. Курманбек мырза дагы ушундай гүлүн камдап эле өзүнүн дагы төгөөнүн күтүп аткан мезгили. Биз ар бир бул жердеги дагы Мунарбек болотпу, Нурсейит болотпу, дагы кимдерде мындай суроо белгиси менен турган түгөйлөрүбүз бар. Бул түгөйлөргө дагы мисалы үчүн биз ийгиликтерди каалайбыз, а бирок кийинки эфирде кандай нукта бардык нерсе бурулуп кетет, аны да биз билбейт экенбиз. Ошондуктан биздин кийинки көрсөтүүбүздө жакшы сырлар дагы ачылат, жакшы дагы көрүнүштөр болот, талапкер дагы келет. Ошондуктан биздин көрсөтүүдөн алыстабаңыздар. Учурдан пайдаланып, мен ушул эфирге өнөктөш болуп аткан, дайым биздин мынакей курсагыбызды тойгузуп жүргөн Ловис жана ошондой эле Кут курулуш компаниясы жана ошондой эле апамдын чайына да ыраазычылыктарды билдиребиз. Эң негизгиси биздин эшигибиз ачык дайым. Эгерде сиз биздин катышуучунун бирөөсүнө жөн эле белегиңиз бар болсо деле НТС телеканалынын студиясына төмөндөгү номерлер аркылуу байланышып, келип белегиңизди берип, көрөрман катары таанышып кетсеңиздер болот. Алдыдагы номерлер аркылуу биз талапкерлерди күтөбүз. Мен жаңы эле эфирге аябай шашып келе жатканымда бир байке НТСтин астына туруп алыптыр да, мен көлдөн бери келдим, жол кирем кетти, акчам кетти, мени эфирге киргизгиле деп аябай ызы чуу салды. Мага эле эмес, бул жакта бардык операторлорду бирден карып алыптыр эшиктин алдында. Мен киришим керек деп анан айттым да, сиз талапкер болуп бирөөгө келсеңиз, анда жүрүңүз, кириңиз. Кимге келдиңиз десем, жок, мен кирип кеңеш айтат элем, мен жаштарга кеңеш айтат элем дейт да. Мен айттым, бул жакта кеңеш берчү, мындайча айтканда борбор эмес. Биз түгөйлөрүбүздү гана баягы кандай десем, бир нукка салып, аларды тааныштыра турган жакшы долбоор кылып атабыз десек, мен катышуучу боломун, мага талапкерлер келсин деген, ушундай өзүнө ишенген бир байкебиз келген экен Көлдөн. Андай катышуучулар бар болсо, 3-сезонго кастингке чакырабыз. Анан сөзсүз түрдө жаш курагыңыз төп келиш керек. Эгерде жаш курагыңыз өтө эле өтүп кеткен болсо, биздин талаптарга туура келбей калат. Бардык шарттарды жана ошондой эле биздин эрежелерди ушул номер аркылуу билсеңиздер болот. НТС телеканалынын жалпы жамааты жана ошондой эле мен бүгүнкү көрсөтүүнүн алып баруучусу Анжелика Кайратова сиздер менен коштошом. Эмки көрүшкөнчө.